Махырга кандай карайсыз? Момундай карайм. Лично мен каршымын. Эмне кылайын? Сен каршы болсоң. Махыр деген бул калың. Шариятыбызда калың бербесе нике өтпөйт. Бирок жанакындай трехкомнатный квартира кереги жок, андай эмес. Ал туура эмесирээк. Мага кээ бирлер Казакстандан бери жазышты мага. Эмне үчүн мындай деп айтасыз депчи. Аякта ушундай экен, ошол жактан чыгып кетти. Бизде илгеркиче эле калың эң азы 10 грамм алтын менен эле болот. Ошол эле мисалы силер кылып атпайсыңарбы? Мынакей кыз алып атасыңар, ошол жерге бир жылкы анан канча сом бересиңер депутат байке? Я 100 миң 150 200 мына ошол эле бергиле болот. Ошол эле мисалы кызга сурайсыңар. Кызым, мына ыраазысыңбы? Сенин калыңыңды ата-энеңе берели депчи. Жок, алар бер, мага берле десе өзүнө берип коесуңар. Ошол эле идентичныйбызда махыр деген эле калың эле деген сөз. Анан кийин ага молдолор барып десе махырга эмне берип аласың? Анын маселеси такыр бөлөк эми. Түшүнүп атасыздарбы? Анын маселеси бар. Илгеркиче эле кыла бергилечи. Макулбу, молдокем деле ушундай кылып атасыңар да, силер деле айтып атасыңар да, момундай деле. Махыр деп мисалы алса, обязательно мисалы кыздын өзүнө бөлүп бериш керек деген нерсе туура. Ал калың деле ошол кыз өзү алат. Бизде болсо ата-энесине берет. Айырмасы ошол эле болду.